Ведут свой бизнес через... Бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнүн алкагында Кыргызстанда 17 сентябрда жалпы ишембилик өтөтү. Бул тууралуу маалымат жыйынында Эко Деми коомдук фондунун президенти Айжан Чыныбаева билдирди. Анын айтымында Кыргызстан дүйнөлүк тазалык күнүнүн алкагында өтүп жаткан ишембиликке 4-чү ирет катышып, катышуучулардын саны боюнча 1-чи орунду алып келүүдө. Башкача айтканда Кыргызстанда жалпы калкынын 10% ал иш-чарага катышууда. Өткөн жылы 640 000 ыктыярчы ишембиликке катышкан. 24 августта Ысык көлдө эл аралык эко марафон өтө тургандыгын белгилеп, жалпы ишембиликке демөөрчүлөрдү катышууга чакырды. Кыргызстан сэкономил миллион. Аталган иш-чаранын алкагында 2021 жылы акыр-чикирлерди тазалап, биз мамлекетке бир күндө 1 миллион 285 000 доллар үнөмдөп бергенбиз. Белгилей кетсек, Кыргызстанда жылына 114 тонна таштанды топтолот. Албетте биз демөөрчү издейбиз. Анткени бир ыктыярчыга 100 сом каражат жумшалат. Ал таштанды салууга, кап, колгап алууга кетет. Мэрия города Бишкек ведет на сегодняшний день переговоры с зарубежными партнерами по установке завода. Бишкек мэриясы чет элдик өнөктөштөрү менен таштандыны кайра иштетүүчү ишкананы Борбор калаада куруу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бирок Саруу айдында жедимди кайра иштетүүчү цех бар. Бүгүнкү күндө таштанды төгүүчү жайларды мыйзамдаштыруу боюнча иштер аткарылууда. Бул багытта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен иш жүрүп жатат.